Жергиликтүү бюджеттин каражатына коюлган жол камералар өзүн 3 айдын ичинде актайт. Мындай бүтүмдү Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөгөн борбору чыгарды. Белгилей кетсек, бир нече күн мурда өкмөт фото-видео фиксацияга түшкөн жолдогу эреже бузууларга административдик айыппулдарды жөнгө салуу боюнча эрежелерди кабыл алган. Төлөнгөн айыппулдардын жарымы шаардын бюджетине которулуп турат. Анын эсебинен камераларды орнотуу сунушталууда. Мамлекеттик жана жеке тараптын өнөктөштүгү алкагында мындан 3 жыл мурун пилоттук долбоор иштелип чыккан. Жол камераларды алгачкы баскычта Бишкек жана Ош шаарына орнотушат. Ошондой эле өлкөнүн кооптуу деген Бишкек Каракол жана эл аралык Манас аэропортуна кеткен трассада коюлары пландалууда. Анын техникалык жоопкерчилиги, тактап айтканда, жабдууларды орнотуу иштери Кыргыз Телекомдун мойнунда. Жолдогу тобокелчилик жараткан тилкелерди аныктаганга Ички иштер министрлиги жардам берет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жакында эле тиешелүү токтомго кол койду. Жолдогу камералар жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын казынасынан каржыланып жатса, токтомго ылайык жергиликтүү бюджет кетирген чыгымдарын кайра кайтара алат деген кепилдик бар. Анткени айыппулдардын 50% түз эле жергиликтүү бюджетке түшөт. 50% ошол фото видео фиксация системасын кайра сатып алып жаңылыгын берилет. 40% республиканский бюджетке, 10% Ички иштер министрлигине калат. Ошол токтом кол коюлду. Азыр эми жергиликтүү колуңарга мындай байланып эле колуңар уже бошоду. Азыр негизги жерлерге шаалдарга койсоңор болот өзүңөрдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Бишкектин 41 тилкесин фото-видео фиксация комплекси менен жабдып чыгыш керек. Бир эле көчө кесилишине орнотуу 5 миллион сом болот. Бирок бул кала үчүн ал жеткидей эле каражат. Андан тышкары жол камералары өзүн 3 айдын ичинде актай алат деп Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөгөн борбору изилдеп чыкты. Ал эми шаардын казынасына түшүп жаткан айыппулдардын акчасы жолду оңдоо жана инфраструктураны өнүктүрүүгө жумшалары айтылууда. Азыр биз тараптан механизм жасалып атат, кантип ал каражат кантип берилет ошол негизинде. Механизм утверждать этилгенден кийин анан башталат. Бул токтомду кабыл алар алдында өкмөт эл аралык тажрыйбаларды эске алган. Ушундай эле долбоорлор биздин коңшу өлкөлөрүбүздө бар. Ал эми жарандарга биринчи кезекте долбоорду ишке ашырууга кеткен каражат эмес, анын жыйынтыгы маанилүүрөөк. Мисалы, өлкө боюнча жол камера бир гана Сокулук районунда орнотулуп, система тиркедеги эреже бузууларды 10% азайткан. Бир жыл мурда күнүнө 2000ге жакын айыппул жазып чыкса, бүгүн бир күндөгү мыйзам бузуулар араң 200ге жетип жатат. Мындан тышкары премьер-министр дагы башка көйгөйлөрдү көзөмөлгө алууда. Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен быйылкы окуу жылдын алдында мектептин тегерегиндеги жол белгилер жаңыртылып жана жол чырактар коюлуп жатат. Өкмөт башчы жооптуу органдарга бул иштерди тез арада бүтүрүүсүн буйруду. Калды ал жерлерге светофорлор, жол белгилери, жанакы зебра деп коебузбу? Зебралар, сызыктардын баардыгын коюлуш керек. Урматтуу мэрлер, губернаторлор. Негизи трассадагы жерлерге бүт светофор коюлуш керек. Переход лежачий полицейский, зебра. Эң негизгиси биз балдардын жол транспорт кырсыгына, аларды болтурууга толук аракет жасаш керек. Бул иштердин баардыгы 20-августка чейин бүтүрүлүшү керек. Берилген мөөнөткө чейин иштерди бүтүргөнгө үлгүрөбү? Апта башында Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги коомдук объектилердин курулушун текшерип жүргөндө да кала бийлигинен сураган эле. Мектептердин астындагы светофорлорду ал боюнча 200 алдын актуалдуу маселе. Параллельно. Биринчи сентябрга чейин бүтөбүз, 20-августта сдача. Жол белгилеринде да акыркы эл аралык стандарттар колдонулду дейт Бишкек асфальт сервистин башчысы. Мектептердин алдында жол өтмөктөр сапаттуу боектор менен сырдалып, ал эми өтмөк өзү болсо 8 сантиметрге бийик төшөлүп жатат. Айдоочулар бул тиликеге жеткенде ылдамдыгын азайтууга сөзсүз мажбур болот. Жөө адамдар үстүнөн өтөт. Үстүндөгү пешеходный дорожкасы бул муздак пластиктен жасалат. Бул дагы болсо коопсуздуктун
bir деңгээлге көтөрүлүш. Шаар боюнча 97 мектеп, 74 бала бакча бар. Мындай жол белгилер ошонун 70%-на гана коюлат. Анткени айрым мектептер чоң магистралдын боюнда орун алгандыктан, ал жака жол чырактарды орнотуу ыңгайлуу. Андан тышкары абайлагыла мектеп деген белгиде түсүн жана көлөмүн алмаштырды. Бул дагы эл аралык стандарттардын негизинде. Болгону англисче жана Европа тилдеринен биз кыргызчага жана орусчага котордук. Бул знактын светин мына байкап атасыздар. Бул ар бир адамга мындай көңүлүн бурат да. Түнчүндө бул абдан мындай свет отражающий. Мына стойкасы дагы биздин азыр шаар боюнча бардык знактардын стойкаларын биз ысык краска менен боелду деп коебуз, полимерный. Бул 10 жылга гарантия. 10 жыл бул знака эчким басып келбейбиз. Просто талкалап эле кетишпесе. Бул чаралардын бардыгы жолдогу абалды жакшыртышы керек. Бирок жолдогу кыймыл толугу менен коопсуз болуш үчүн айдоочулар жана жөө жүрүүчүлөр аракет кылып, бири-бирин сыйлаганды үйрөнүшсө дейт орган кызматкерлери.